Кочкорду кармадык. Бул кочкор кандай өзүнчө бир өзгөчө экен. Мына жүндөрүн азыр үстүндөгүлөрү ушундай түлөп турат экен. Ошол жактарынан дагы силерге бир аз маалымат айтып кетели. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу биздин каталуучулар. Сиздер менен бүгүн биргеликте 6 май 2020 жыл Өзгөн жергесинде бүгүнкү күндө сатылып жаткан кочкор, гисар кочкорлор бар экен. Мына ошолорду сиздерге көрсөткөнү келе жатабыз. Өзгөндүн борборунан өтүп баратабыз азыркы кезде. Сиздерге бир аз Өзгөн центринен дейбиз, борборунан көрсөтүп өтүп кетейин. Шоробашат айылына барабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Кандай кочкорлор болду, канчадан болду, сиздерге толук маалымат беребиз, көрсөтөбүз. Сиздерде дагы сатылуучу үй жандыктар, мал жандыктар, кыймылсыз мүлк, автоунаа дегеле сатылуучу буюмдар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Сиздерге менен ар дайым кызматтабыз. Кабарчы 24 каналы жана Алам кабар каналы. Жана биздин телеграм баракчаларыбыз дагы бар. Ошол жактан сиздерге дагы кыска жарнамалар бат-баттан чыгып турат. Ошол жактардан дагы көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн эгер мүмкүнчүлүк болуп калган болсо, биз Жалабат жергесине барабыз. Ал жактан сиздерге жиби бетон куюучу завод бар. Мына ошол жерден көрсөтөбүз. Биздин көрүүчүлөр суранган, өтүнгөн. Ошол жактан буйруса көрсөтөбүз. Эгер жолдор ачык болгон болсо, өткөнгө аракет кылабыз. Кыргызстандын түштүк аймагындагы бүгүнкү аба ырайын айтып кете турган болсок, көрүп турасыздар. Күн ачык, жакшы. Буйруса элдердин да маанайлары жакшы болуп баратат. Анткени 4 күн чыдасак, буйруса карантин деген бүтүп, жолдор ачылып, жашоо өз нугуна түшүп, калыптанып, мурункудай жашоону өткөрө баштайбыз. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Жана жаман ошол азыркы дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган бир болбогон бир ушундай оору десек болот. Ошол нерсеге эч ким кабылбасын. Андай нерседен жараткан өзү сактасын. Жаман кырсык бөөдөрдөн дагы сактасын. Азыркы кезде көрүп турабыз интернет тармактарында ар кайсы өлкөлөрдө, жергилүү жерлерде кырсыктар болуп жатат. Ошондой нерселерден жараткан өзү сактасын. Бара-бара жакшы азык-түлүк дүкөндөрү ачылып бары, башка өкмөт башчылары айтып кеткен ишканалар дагы буйруса ачылып бара, элдин жашоосу жакшы улана баштап атат. Өзүм жалгыз чыгып бир аз зерикпейин деп жаныма баламды да алып алдым эле. Мен жардамчым бул. Экөөбүз чогуу көп жактарга барабыз. Буйруса алдыда сиздерге жаңы дем менен, жаңы күч менен сиздерге пайдалуу болгон видеолордон байма-бай чыгарып турабыз. Буйруса
Карантинде жатып жакшы эле эс алдык окшойт. Дыйкандары дагы өз иштерин жакшы, жүрмөн иштерин жүргүзүп жатат экен. Дыйкандарга да ден соолук, иштерине ийгилик жараткан өзү күч кубат берип баарына. Быйыл айтып кетели, жакшы тилек кылалы, жакшы түшүм берип, жараткан берекесин берип, баарыбызга кененчилик жашоо болсун дагы. Мынтип бул жерлерде дагы азык түлүк, майда чүйдө нерселерди саткандар бар экен. Содаларына береке дейбиз. Негизинен жаратылышты караңыздар. Аябай кооз болуп, баары жапжашыл болуп. Мына ушул айлары аябай кооз көрүнөт. Негизинен 4 мезгил баары жакшы. Сиздерге алдыда дагы көрсөтөбүз. Бизге кочкор сатуучу чалып жатат. Сүйлөшөйлүчү. Жакшы, но бизди кочкор сатуучу дагы күтүп турат экен. Жолго чыгып күтүп турам дейт. Азамат мына ушундай убадага так болгон, өз убадасын так аткарган жигиттер бизде деги эле мусулмандар көп болсун дейбиз. Бизге дагы чалуулар келип жатат. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, жооп берип коелу. Бизге көрүүчүлөр чалып жатыптыр. Биз чыгарып жаткан сатылуучу уйлардын бирөөсүн издеп жаткан экен. YouTube'дан бир көрдүм дейт, кайра видеону жоготуп алдым дейт, таппай калыптыр. Бизде азыр ошондой болуп атат. YouTube'ду бир аз чукулап, бир аз көргөндөр менче аз болуп атат. Сиздерге дагы толук обзор кылып, видеолорду кандай кылып табыш керек билбей, бир аз түшүнбөгөндөр үчүн толук маалымат берип көрсөтүп кетебиз. Анткени биздин көрүүчүлөр бир көргөн видеосун кайра таба албай кыйналып жатат экен. Ошондуктан сиздерге толук видео кылып, обзор кылып чыгарып көрсөтөбүз. Каалагандай кылып видеоңуздарды издеп таап көрсөңүздөр болот. Мына биз азыр Өзгөндөн чыктык. Буюрса бул жерде Жылалды деген айылга келип калдык. Прогресс айылынан өткөндөн кийин, андан кийин Шорбашат айылы келип калат. Жалал Абадда жол ачык болсо, бүгүн сиздерде төмөндө айтып кеттим. Жогоруда барып, бүгүнкү жиби бетон заводду баалары кандай болуп жатат, эмне болуп жатат, сиздерге толук маалымат берем деп сөз бердим. Буюрса барганга аракет кыламын. Сиздердин дуаңыздар менен буюрса дуа кылып туруңуздар. Бул жерде мындай дыйкандар шаалысын эгип жатат экен. Шаалы демекчи, тагыраак айтканда күрүч. Мына ушундай эгилет. Билбегендер дагы болуш керек, көрүлектер дагы болуш керек. Көргөндөргө менче кызыгы деле жок болуш керек. Караңыздарчы жолду. Охо. Жайлоого чыгып бара жаткандар да бар экен. Мына жерде азыр уйлар окшойт, же койлор келе жатат. Чогуу көрөбүз. Мына бул жерде да мындай шалыны ушундай кылып эгишет, күрүштү. Биздин алыста иштеген бир туугандарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Мына ошолор дагы сагынган болуш керек Кыргызстанды. Азыр баары үйдө отуруп, келбесеңиздер дагы бир аз көргөндөй болуңуздар. Келип ушул жерде көргөндөй болуңуздар. Ошон үчүн сиздер үчүн бир аз болсо да сагынычыңыздарды таркатып алсын деп көрсөтүп турабыз. Уйлар жайлоого кетип бара жатат экен.
менимче Кара Шоро жайлоосуна барат окшойт. Ушулар деле сигнал бар окшойт. Оор жүк ташуучу унаалар. Буларга да түшүнсө болот, оор жүк ташуучу унааларды мен өзүм дагы айдап жүргөнмүн. Россияда жүргөндө. Кээде мына ушундай оор жүк ташыган унааларда жүдөп да кетесиң айдаганда. Жеңил унаалар алдыңа түшүп алып акырын айдаганда бир аз сабырың кетип, мүмкүн болсо сүйлөнүп аласың ошол жерде. Андыктан бардык айдоочуларга, деги эле бүткүл инсандарга сабыр тилейбиз. Сабырдуу болойлу. Сабырдуу болуп, мына карантинди дагы өткөрүп бердик. Үйдө олтуруп, бирок үйдө олтурган жакшы болду. Баарыбызга эле. Айрыкча ушул айта турган болсак, эркектер үчүн үйдө эмне кеп, үйдө эмнелер болот кечке баарын көрдүк окшойт. Кандай болуп жатат, эмне болуп жатат. Бала чакабыз кечке эмне кылат, үйдөгүлөр кечке эмне менен алек болот. Баарын көрүп, туюп, кээде ушул аял кишилерге бир аз жардам болсун деп тамак аштардан дагы кылып берген биздин эр азаматтар дагы болуш керек. Андыктан аял кишилерди сыйлашыбыз керек. Бул карантин өткөзсө жакшы. Тынч эле жашасак сонун экен. Мурунку жашоо аябай бизге жакшы жашоо болот. Ошондой эле жашасак сонун экен. Жөн эле отуруп үйдө камалып олтургандагы жакшы эмес экен. Бирок үйдө олтуруп көнүп да калат экен. Эмнегедир эрте менен туруп бир аз иш кылып, кээде чакыргандар болуп калат, ошолорго баргың келбей, сыртка чыккым да келбей калат экен. Үйдө олтура берсең, аял сыфаты дагы өтүп калат экен бир аз. Ошондуктан үйдө көп олтура албайм. Бизде дагы ошондой эркектер көп. Үйдө көп олтурбасак керек. Негизи жакшы, эркек киши баарын кылып, үй бүлөсүн камсыз кылып, кай жактан болсо дагы үй бүлөсүн камсыз кылган жакшы. Адал эмгек менен. Но биз ушинтип сиздер менен баарлашып отуруп, Шоро Башат айылына дагы келип калдык. Азыр бул жерден мен сатуучу менен байланышайын. Эмне болуп жатат экен? Бизди жолдо күтүп турабыз эдиле. Жолугуп, сиздерге толук маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар.